өріктер эч кандай дарыланган эмес. Коз карын ооруларына каршы иштөө жүргүзүлбөй калган өрүк. Мынакей. Учунан бери мына ушундай парша оорусу менен ооруган өрүк. Демек, эгер өрүк өстүрө турган болсоңуздар, сөзсүз иштөөсүн бериш керек. Агротехникасын жакшы колдоно турган болсок, анда мына ушундай парша оорулары менен оорубайт. Ассаламу алейкум замандашым. Бүгүн 14 июль. Бүгүн сиздерге бир нерсени көрсөтөйүн. Жалбырагынан көп түшүм абрикос өрүгү, сухан деп айтылат бизде. Ортоңку зонадагы болуп жаткан өрүктөр. Быйыл жамгыр ушунчалык көп болду, ушунчалык өрүктөрдүн бир тарабы капкара болуп которуп калган. Мындайча айтканда, парша оорусу менен ооруп аткан. Бирок эки эле соседтин айырмасында ушунчалык чоң айырма бар. Бул өрүктү ээси 2 жолу дарылаган. 2 жолу дарылагандан кийин мына эч кандай котур жок. Жалтыраган өрүктөр. Тунук. Астынан бери эч кандай парша оорусу жок. Туугандар, эгерде өрүктү жакшылап дарылай турган болсоңуздар, анда мына ушундай таза өрүктөр болот. Азыр соседтикин дагы көрсөтөм барып. Кандай окулган? Көбүнүкүдөн тазараак да. Бирдей шартта, бирдей климатта өстүрүлүп аткан өрүктөр. Болгону бирөөсү дарыланган, экинчиси дарыланган эмес. Жамгырга каршы фунгицидтер менен бирөөсү 2 жолу дарыланган. Бул өрүктө болсо көрүп турасыздар, парша оорусу менен ооруп аткан өрүктөр. Эми элестетиңиздер, базарга алып барсаңыздар, кайсы өрүгүңүздөр жакшы өтөт. Эгерде мына бул өрүк 50 сом кете турган болсо, бул өрүк 100 сомдон кетет. Мына ушундай туугандар.